Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Абылгазиев акча төлөп абактан чыкты. Мурдагы премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев 50 миллион сом төлөп абактан чыкты. Маалыматты Говорит ТВга УКМКнын басма сөз кызматы тастыктаган. Маалыматка ылайык, Абылгазиев 50 миллион сом төлөп берген. Ал тергөө аяктаганча үй камагында болот. Эске салсак, атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26 январда кармаган. Буга чейин Абылгазиевдин ден соолугуна байланыштуу УКМКнын СИЗОсунан жеке менчик клиникалардын бирине которулган. Мухамбеткалый Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде өкмөткө келип, 2020 жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Абактагы активист Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Анын кайрылуусун Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчору уулу социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыркы учурда менин жанымда Солтонбеков Акжалбек аттуу жигит отурат. 1995 жылы туулган, өзү майып, түлөй додок, жол кырсыгы үчүн отурат, укуктары кордолуп жатат. Суракта атайын котормочу беришкен эмес, жубайы дагы майып, 2 жаш баласы бар. Жабырлануучу тирүү, ошол ишти өз көзөмөлүңүзгө алып, акыйкат тергелишин жана эгемендикке карата боло турган мунапысты ага дагы карата колдонууңузду өтүнөм. Атасы дагы каза болуп калыптыр, бирок Бабановдукундай акчасы жок. Бул менин сизге Кыргыз Республикасынын жараны катары өтүнүчүм. Эми Садыр Нуркожоевич, сизге койгон талаптарым: 1 жыл 6 айды колума карматтыңыз. Мен ырайым дагы сурабайм, себеби күнөөм жок, акмын. Бирок 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларга саясий укуктук баа берүүңүздү талап кылам. Октябрь айына чейин сөзсүз ишке ашырыңыз, өзүңүзгө эле жакшы болот. Эптеп Жеңиш Молдокматовду камаш максатында бүтүндөй элдин жеңишин уурдабаңыз, утуласыз. Абсолюттук бийлик колуңузда, бул күндөр дагы өтөт. Көзүмдү тазалап салбасаңыз эле жолугабыз, сөзсүз жолугабыз. Эми көрүшкөнчө сак саламат туруп туруңуз. Терең урматым менен Тилекмат деп жазган ал. Эске салсак, жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу жазык кодексинин 310 беренесинин 2 бөлүмү 1 пункту 192 беренесинин 2 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, жалпы 1 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин ал номер 1 тергөө абагында кармалат. Ал буга чейин Фейсбуктагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негиз менен 15 мартта Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. 26 апрелде Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Мурдагы премьер-министр Апаз Жумагуловдун суракка чакырылганы айтылды. Өлкөнүн 1993 жылдан 1998 жылга чейин премьер-министр болуп иштеген Апаз Жумагулов суракка чакырылды. Бул тууралуу адвокат Канат Хасанов өздүк булактарына таянуу менен Фейсбуктагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда, Жумагулов Кумтөр иши боюнча суракка чакырылган. УКМК маалымат такталып жатканын кабарлады. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана башка жогорку кызмат адамдарынын Кумтөр боюнча кылмыш иши тууралуу кеңири маалымат тараткан. Атайын кызмат менен мекемелер аралык тергөө тобу Кыргызстан менен канадалык инвесторлордун Кумтөр долбоору боюнча келишимдерди түзүүнүн жагдайларын аныктоо боюнча иликтөө жүргүзгөн. УКМК тергөөдө топтолгон далилдерине таянып, Кумтөр кенин иштетүүдө келишимдерди жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүдө Камеко жана Сентера компаниялары сунуш кылган канадалык инвесторлор менен кызматташууда ири коррупция болгонун билдирген. Атайын кызматтын маалыматында 1992 жылы алтын кени боюнча башкы келишимди түзүүдө жана ага 1994 жылы өзгөртүүлөрдү киргизүүдө мурдагы президент Аскар Акаев, деконструкциялоо жана экономикалык өнүгүү комитетинин мурдагы төрагасы Борис Бриштейнге коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Ал эми экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апаз Жумагулов жана Кыргыз алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Сарыгулов кылмыш жасоого шектүү деп табылып, эскертүү берилген. Булак Говорит ТВ.
Улукбек Кочкоров бийлик Төрөбай Зулпукаровду түрмөдө камап отурганга моралдык укугу жок. Мурдагы эмгек жана социалдык коргоо министри Улукбек Кочкоров 24 августта мурдагы партиялашы Төрөбай Зулпукаровдун түрмөдө кармалышы тууралуу билдирүү таратты. Ал октябрдагы элдик толкундоолоруна мурда Биримдик партиясында болушкан. Башында эле Кумтөрдүн алтыны Кыргызга кызмат кылбай бир уч топтун кулкунуна куюлуп тургандай арам ойлор менен башталганы рас. Калымдын аферасынын тушоосу кесилип жаткан 1992-жылы Төрөбай Зулпукаров болгону 18 жаштагы бала эле. Ошол жылдан тартып Кумтөр бир уч адамдардын, канадалыктардын кызыкчылыгы үчүн иштеп келди. Союздан калган чарбаны жөндөп кете албаган, мал чарбанын, айыл чарбанын, өнөр жайдын таш талканын чыгарган, эл ээрчиген идеология таппай, мамлекеттен улуттун эртеңкисин туңгуюкка кептеген, элдин пейилин бузуп, шайлоолорду добуш сатуу салтын киргизген, Кыргызстандын азыркы ит минген жашоого келип калышына жол чапкан Аскар Акаев алтын аферасында ак болсо, анда азыркы бийлик Төрөбай Зулпукаровду түрмөдө камап отурганга моралдык укугу жок. Биз күнөөлүүбүз, бирок иштин мөөнөтү эскирип кетти деген жылма шылтоо менен Кыргыздын ырыскысына арам колун салган каймактуу жерлердин баарын калпып жегендер. Аскар Акаевден тартып мурдагы өкмөт башчы, тиешелүү жетекчилердин баары колдон суурулуп чыгып эркиндикте жүрүшөт. Ооба, убагында Садыр Жапаров Кумтөр боюнча туура маселе көтөрүп, бирок ошол кездеги жогорку кеңештен көпчүлүк депутаттары бийликтин позициясын колдоп токтомго добуш беришкен. Эгерде берген добуш үчүн катардагы эле депутатты камакка алчу болсок, анда добуш берген 64 депутаттын баары токтомду даярдагандар Төрөбай Зулпукаровдун жанында отурушу керек эле. Бул тандалма саясат. Урматтуу президент, сиз камакта отурганыңызда бийликке кылчактабай, Садыр Жапаров негизсиз камалды. Анын күнөөсү жок деп айтып келген саналуу эле адамдардын катарында мен да болгом. Ошондо эле чыгарып койсом болмок экен деп ошол кездеги эл башчылары азыр өкүнүп отурушкандар. Сиз да кийин өкүнүп калбашыңызды тилейм. Бейгүнөө зулумду көргөн пенденин дуасы түз тиет. Жараткан аны пенденин өмүрү өткөнчө сөзсүз ишке ашырат деп айтылат. Түбөлүктүү эч нерсе жок. Сиз ажоолук вазифаңызды өкүнүчсүз, жагымдуу иштер менен аякташыңызга тилектешмин дейт мурдагы министр. Бекешев фейктер жөнүндө мыйзам интернеттеги чабуулдан бийликтин өзүн гана коргойт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кечээ күнү президент кол койгон фейктер жөнүндөгү чуулгандуу мыйзамга комментарий берди. Бул мыйзам интернеттеги чабуулдан бийликтин өзүн гана коргойт. Ал шайлоолордо же саясат жалданган убактарда ачыла койгон троллдор фабрикасынын жайылуусун жана фейк маалыматты эч качан жок кыла албайт. Бул мыйзам бийликке алардын катасын көрүп, ошолор каталар тууралуу жазгандардын коргонууга жардам берет деп билдирди. Анын айтымында фейктер жөнүндө мыйзамдан улам адамдар өлкөдө болуп жаткан окуяларга байланыштуу үн катып бийликти айыптай албай калышы ыктымал. Кимдир бирөө С-300 сатып алды, кимдир бирөө резиденцияда балдарын үйлөнтүп жатат деп жазгандар азаят. Мына ошолорго кыйын эле болот деп белгиледи депутат. Тажикстанда күйүүчү майлоочу майлардын бардык түрү кымбаттады. Тажикстанда 2 аптадан бери күйүүчү майлоочу майлардын бардык түрү кымбаттады. Күн мурун Душанбеде суюлтулган газдын 1 литринин наркы 8ден 9 самониге чейин жогорулады. Өткөн айда Тажикстандын монополияга каршы кызматы күйүүчү май дүйнөлүк рынокто жананы өндүргөн өлкөлөрдө кымбаттап жатканын билдирген. Жергиликтүү экономисттер болсо күйүүчү майдын баасынын болуп көрбөгөндөй өсүшүнө атаандаштыктын жоктугу да себеп болуп жатканын айтышат. Жазында монополист компаниялар газдын баасын жасалма төмөндө түшкөн. Натыйжада экспорт менен алектенген майда компаниялар жабылып калган. Азыр монополисттер бир нече ай мурдагы чыгымдарын жабуу үчүн газдын баасы кымбаттады, деди жергиликтүү талдоочу Фозилжан Фатхуллоев. Тажикстан суюлтулган газ менен күйүүчү майлардын 90%-ын Казакстандан сатып алат. Быйыл 3 мартта Атырау шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводдун бири ремонтко жабылгандан кийин Казакстан Тажикстанга газ экспорттоону токтоткон. 31 мартта Тажикстан парламенти азык-түлүк менен муңай продукцияларын, анын ичинде бензиндин кошумча нарк салыгынын акциз жана бажы алымдарынан бошоткон. Кыргызстанга туркиялык белгилүү актриса Мерем Узерли келет. Бишкек шаарына Даңазалуу Доор сериалы менен кеңири таанылган туркиялык белгилүү актриса жана продюсер Мерем Узерли келет. Бул тууралуу журналисттерге кинофестивалдын башкаруучу директору Асель Шерниязова билдирди. Уюштуруучулардын айтуусу боюнча сентябрдын башында Бишкекте жаңы долбоордун урматына арналган пресс-конференция болот. Мерем Узерлиден тышкары белгилүү немис сүрөтчүсү Мартин Вертмандын
Фестивалдын аткаруучу директору Жорж Шамшундун, продюсер, аялдар укуктарын коргоочу, эл аралык мамилелер жаатындагы эксперт Мерал Мелика Дюрандын да келүүсү күтүлүүдө.